Бүгүн 26 мартта Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы Самат Насирдиновду кабыл алды. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Улукбек Марипов Өзбекстанга иш сапары менен барды. Кыргыз-Өзбек чек арасында талаш жерлер болбойт. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрдү. Коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны кайрадан өсүп жатат. Акыркы сутка ичинде 100 адамдан вирустук илдет аныкталган. Токио 2021 Олимпиада оюндарына барчу Кыргыз Республикасынын жөөгүлүктөрү Ташкенттеги марафонго катышат. Бүгүн 26 мартта Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы Самат Насирдиновду кабыл алды. Самат Насирдинов 2021 жылга карата пландар ошондой эле. Үстүбүздөгү жылы өткөрүлө турган калкты жана турак жай фондун каттоого даярдыктар жөнүндө маалымат берди. Мындан сырткары 2020 жылдын июль айында улуттук статистика системасынын натыйжалуу иштешин камсыз кылууга Кыргыз Республикасынын расмий статистика жөнүндө мыйзамы күчүнө кирген. Президент Садыр Жапаров улуттук статистикалык комитети өз ишин санариптке чыгуу жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү үчүн статистикалык отчеттуулуктун формаларын электрондук форматка өткөрүү боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Дүйнөлүк банктын салыктык администрацияны жана статистикалык тутумду модернизациялоо долбоорун сапаттуу ишке ашырууну тапшырды. Ташкент шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын премьер-министрлери Улукбек Марипов жана Абдулла Ариповдун тар чөйрөдөгү жолугушуусу болду. Мындан сырткары жумушчу сапарынын алкагында Ташкент шаарындагы бир катар фабрика жана заводдорду кыдырды. Ошондой эле премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында Ташкентте Жизак районунун Манас айылындагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукту. Кыргыз Республикасынын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов Өзбекстанда 55 мектеп бар, анын ичинде 14 кыргыз тилдүү, калганы өзбек тили менен аралаш окутууларын маалымдады. Жолугушуу учурунда Кыргызстандын өкмөт башчысы президент Садыр Жапаровдун саламын айтып, атайын белектерин тапшырды. Президент Өзбекстанга келгенде тыгыз графиктен улам сиздер менен жолугуша алган жок. Ошондуктан бизге сиздер менен жолугушууну тапшырды, деди Марипов. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын сүйлөшүүлөрү аяктады. Бул тууралуу басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кабарлады. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы баардык талаштуу аймактар чечилди, эми талаштар болбойт, деди ал. Ошондой эле чек аралардагы тактала элек маселелер боюнча эки тараптын тең кызыкчылыгын көздөө менен 100% чечилип, протоколго кол коюлгандыгын айтты. Кыргыз тарапка мурда талаштуу болуп жүргөн жерлер кайра такталып жазылды. Ошондой эле ун картоонун 35 гектар аянтын Кыргызстандын менчигине өткөн. Акыркы күндөрү COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандардын саны кайрадан өсүп баштады. Кыргызстанда сутка ичинде 100 киши коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Бүгүнкү күнгө орууну жуктуруп алгандар 100. Илдет Бишкек шаары менен Чүй облусунун аймагында көп катталууда. Ош, Талас жана Нарын облустарында вирус жуктуруп алгандар катталган жок. Өлкөдө бул илдетти жуктургандардын жалпы саны 87 858ге жетти. Бактыга жараша сутка ичинде коронавируска кабылгандар арасында көз жумгандар болгон жок. Жалпысынан 1494 бейтап каза болгон. Ал эми оорудан сакайып кеткендердин саны өткөн суткада 62ге жеткен. Өткөн жылдын март айынан бери вируска кабылып айыккандардын саны 84 469 түздү. Ушул тапта 555 бейтап ооруканада, 446 бейтап үй шартында дарыланып жатат. Токио Олимпиадасына лицензия уткан жөөгүлүктөр Дарья Маслова, Мария Карабицкая башында турган кыргызстандык команда эл аралык Ташкент марафонуна барат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Мелдеш Өзбекстандын баш калаасында 28 мартта өтөт. Ага Кыргызстандын жеңил атлетика улуттук курама командасы барат. Спортчуларды машыктыруучу Татьяна Борисова жетектеп барат.